Өзүнүн келбетине кам көрүп, сулуулукка кадам таштайм деген айымдар үчүн атайын сулуулук салондордо татуировка, татуаж жана хына менен сүрөт тартуу аркылуу көркүнө көр кошкондор жок эмес. Сырттан карагандарга атайын жакшы көрүнөт, бирок анын дагы зыянчылыгы бар дешет. Чирдин бүгүнкү көрсөтүүсүндө дал ушул татуировка, татуаж жана хына менен сүрөт тартуунун оң жана терс жактары туурасында сөз кылабыз. Саламатсыздарбы? Коомчулукка тез тарап бара жаткан бул татуаж болгондуктан өзүнүн келбетине татуаж кылдырган негизги каарманыбыз Нурбек кызы Сабинаны студиябызга чакырып, маекти баштайлы. Татуаж кылдырдык деп атасыз. Келбетиңиздин кайсы жерине? Мен өзүм кашыма жасагам татуажды. Ушул татуажды жасатуунун негизги максаты эмне болду сизде? Кашымдын бир жагы жок болчу, ошону оңдоюн деп жасагам да. Ким кеңеш берди ушул татуаж жазат, ошондо анан кашың тең болуп калат, жакшы көрүнүп калат деген сөздөрдөн улам болду же өзүңүз эле кандайдыр бир маалымат алып бардыңызбы? Ким түрткү болду ушул татуаж кылдырууга? Эч ким деле түрткү кылган эмес, өзүм эле татуажды уккам. Татуаж 2 жылдан 5 жылга чейин деген уккам да. Ошол себептен жасагам. Канча жолду жасатканыңызга? Уже мен жасаганыма 3-чү жолу жасаттым. Реставрация кылып атып жасатканым уже 3-чү жолу. 1 жылдай болуп калды. Жасаттыңыз, Анан эмне пайда таптыңыз? Мен ойлойм да, адамдын келбети каш менен көз деп да. Адамдын келбети да, ошон үчүн мен кашымды ошол себептен жасаткам. Демек, бул сулуулукка кадам таштоонун бир түрү десек болобу? Болот. Ал эми азыр биз студиябызга Beauty Club салонунун татуаж боюнча мастери Аэлита Мамбеталиеваны чакыралы. Негизи эле татуаж дегенде коомчулукта айрым бир ушуга кадам таштаган айымдар түшүнөт, кээ бири түшүнбөйт. Татуаж деген өзү эмне? Маалымат берип өтүңүзчү. Татуаж бул мындай перманентный макияж деген. Перманентный макияж бул временный деп коет. Орусча айтсам, убактысыз да. Эми көбүнчө азыр айымдар деп сулуулукка келбетин келтирип, көбүнчөсү татуаж кылат. Бир 90% азыр жасатат. Анан татуаж көзү болот, оостугун болот. Эми көбүнчөсү только кашты жасайт. Ушул татуаж деген көрүнүш Кыргызстанга кайсы өлкөдөн өзгөчө келди деп ойлойсуз? Көбүнчө кайсы мамлекетте өнүккөн? АКШдан биринчи өнүккөн. 1991 жылы. Анан Россияга келген, Россиядан бизге келген 8 жыл, 9 жыл болду. Татуаждын түрлөрү барбы? Кандай түрлөрү бар? 2 түрлөрү бар. Растушевка деген бар и волосковый бар. Биринин айырмасы эмнеде? Растушевканын айырмасы ал толук чийилет, бир линияда чийилет. Волосковый болсо бул толук чийилбейт, ал естественный болуп көрүнөт да. Биздин коомчулукта ошол татуаждын кайсы түрү өзгөчө өнүгүп келе жаткан маал? Волосковый деген көбүнчөсү ушундай волосковый жасайт да. Өтө көрүнбөсүн деп жасашат. И краскасында аябай тандашат да. Ушул жаңы сиз ушуну татуаж кылдырам дегениңизде жакындар кандай кабыл алышты? Сулуу болуп калдың, аябай көрктүү болуп калдың дештиби же эмне кереги бар ушунун дегендер болду? Баары эле айтышат, кантип чыдадың, эмнеге жасаттың? Азыр кашым билинген себеби 3 эле күн болгон жасатканымачы. Ошон үчүн азыр ал сразу эле кашым көрүнүп атса керек да. Азыр где-то бир 10 күндөн кийин ал уже өзүнүн карты түшүп, өз каштай билинет татуаж, но өтө ачык болбойт. Краскасы кичине өчүп калат. Кандай кыйынчылыктар болот экен? Обезболивающий жасашат все равно, но аны деле сезесиң да, кичине колуңду кесип алгандай ошондой оорутат. Дал ушул бүгүнкү темага карата даярдалган кыскача сюжетке көңүлүңүздөрдү бөлөбүз, андан соң маекти улантабыз.
Сулуулук үчүн айымдар эмнеге гана барышпайт. Учурда сулуулуктун айынан атайын бетке, кашка, оозго татуаж жасатуу модага айланып бара жаткан өңдө. Шаардын көчөлөрүндө татуаж деп жазылган жарнактарды көп окуй баштадык. Кыргызстандагы татуаждын өнүгүп келе жаткан түрү тууралуу салондогу адистерден маалымат алдык. Көбүнчө волосковый татуаж эң кеңири пайдаланылып атышат. Себеби ал деген обезболивающий менен кылынат. Оорутпайт, эффективныйраак да көбүнчө. Мурун бул деген где-то 10 жыл мурун как бы машинками убивать этилсе, машинками көбүнчө кылышчу да. Азыр болсо ручка сыяктуу эле как бы машинка и краска менен кылынат да. Өзгөчө бул ыкмага кадам таштаган айымдардын жаш курагында билип өттүк. Көбүнчө 18 жаштан өйдө келишет. 20 жашта без ограничений да возрасты. Например, 30, 35, 40 жашка чейин деле эжелерибиз келет. Көпчүлүк бул татуажды зыяндуу нерсе деп кеп салышат. Бирок бул тууралуу адистер кандай кеңеш берет деген ой менен татуаждын зыянчылыгы барбы деген суроону узаттык. Татуаждын көбүнчө зыяны деле жок. Ул хна сыяктуу эле бир краскалар менен эметет, качествосуна жараша болот. Татуажда химикат эч кандай колдонулбайт. Атайын денеге чегилип боек менен тартылган бул татуаж денеде канча жыл сакталат деген суроо келип чыкты. Түбөлүккө калбайт. Жана айтып кеткендей эле 1 жылдан 5 жылга чейин турат. Ал эми денеге сүрөт тартуунун дагы бир ыкмасы бул хна колдонуу. Өзгөчө мусулмандар хна менен ар түрдүү сүрөттөрдү тартып жүрүшөт. Хнанын келип чыгышы тууралуу билүү үчүн атайын адистерге кайрылдык. Ошо бунун баарынын аталышы мехенди же менди деп аташат. Өзүнүн байыркы башка дагы аталыштары бар, хинди, ушул сыяктуу. Өзү 5000 жыл мурун келип чыккан. Көбүнчө араб мамлекеттерде, Түндүк Африка, Индия, Малайзия, Индонезия деген жерлерде көп колдонулат. Адистин айтымында мурдагы кезде хнаны денедеги ар кандай ооруларды айыктыруу үчүн колдонушкан. Байыртан эле дарыгерлер хна ушу кол денедеги оорулар, мисалы үчүн экземада ооруларды айыктырат деп хнаны денеге коюшкан. Айымдардын көпчүлүгү хнаны кооздук жана сулуулук үчүн колдонушат. Айтымында атайын салонго келип тартырып кетишет. Негизи эле кыздар хнаны бүт эле денеге койсо болот. Бирок көбүнчө колго, бутка, артка ушул. Акыркы учурда хнаны колдонгон айымдардын саны арбап бара жаткандыктан бул модага айлануудабы деген суроого жооп алдык. Азыркы убакта хна бул модада деп эсептесек болот. Чыгышкы ырчылар, актрисаларды карасак, Мадонна өзү дагы кээ бир кезде коюп жүрөт. Жогоруда көрсөтүлгөн хна менен сүрөт тартуу туурасында кене маалымат алыш үчүн студиябызга Лейла салонунун хна боюнча мастери Индира Исаеваны чакыралы. Хна деп атабыз. Хна туурасында маалымат алалычы. Хна бул биздин өлкөгө кайсыл жактан келген жана хнаны эмне себептен колдонобуз? Окумуштуулардын айтуусу боюнча 5000 жыл мурда уже колдонулуп келген. Индиялыктар бизден чыккан деп айтат, египеттиктер бизден чыккан деп айтат, пакистандыктар бизден чыккан деп айтат. Бирок биздин өлкөгө хна акыркы 10 жылдан бери эле кеңири таралып келатат. Сиз өзүңүз салондо дал ошол хна менен сүрөт тартуу боюнча мастер экенсиз. Көбүнчө кандай айымдар келишет? Азыр хна менен сүрөт тартуу боюнча азыр жаштардын арасында көп кеңири таралып келатат. Кыздар, студент кыздар көбүнчө. Эми мунун татуаждан айырмасы эмнеде? Кээ бир адамдардыкы өмүр бою татуаж кетпей калат го. Ага салыштырмалуу хна 1 ай, эң көп кармалганы 1 ай болот да. Татуаждын түрлөрү бар экен. Ал эми хнанын дагы түрлөрү болушу мүмкүнбү? Бар. Арабтар өздөрүнчө башкача тартат. Индиялыктар өзүнчө башкача тартат. Африкалыктар башкача тартат. Эми ошолордун бардыгын алып келип аралаштырып туруп азиялыктар бардыгын бирдей колдонушат да. Мындай эме кылып келгенде арабтардын сүрөттөрүндө көбүнчө гүлдөр,
арабтардын саймалары көбүнчө ошолордун сүрөттөрү болот да. Индиялыктар болсо турмушка чыгып аткан кыздарга тартат. Хна бул жамандыктардан сактайт деп ишенип келишет да. Анан ошого тартышат да. Пакистандыктар, индиялыктар жана африкалыктар. Биздин кыргыздарчы? Биздин кыргыздар жөн эле сулуулук үчүн тартат. Өзү биздин динибиз боюнча көчөдө чыкса болот кынаны боегондон кийин. Көчөгө чыга турган болсо кандай колго кына боей турган болсо кандай перчатка кийип чыгыш керек же болбосо жашыруун жерде болуш керек деген нерсе бар да бизде. Кандай сиздин маалыматыңыз бар болобу ошол боюнча? Ал боюнча маалыматым бар. Бүгүн кечиресиңер, бул жакка мен муну тарткан себеби көрсөтүү үчүн. Келиңиз көрүп өтөбүз. Кандай түрлөрүн тарттыңыз экен? Көрсөтүү үчүн чакырылгам, келгем. Ошондуктан колума тартып көрсөткөнүм себеби ошол. Негизи ислам дининде аял заты өзүнүн колуна тарткандан кийин эгер ал турмушка чыккан болсо, колгап кийип сыртка чыкканда башка элдерге көрсөтпөй, өзүнүн күйөөсү үчүн гана жасануун сулуу. Ал күйөөгө тейлек болсо тартылып чыгып болот. Күйөөгө тейлек болгондо себеп деле ошол үйдө болуш керек да негизи. Ар бир сүрөттүн, ар бир чийменин аталышы барбы? Аталышы эмеси анчалык деле мындай таралган эмес. Ар бир келген кардар негизи өзүнө жаккан эмесин алып келет, сүрөтүн. Же болбосо бизде эмеде салондо каталог бар. Ошол боюнча карап туруп эле анан кийин тандап алса, ошону тартып бере беребиз да. Кыздар деген хына менен чыгышат көчөгө. Сиз аны жакшы билесиз. Сиз ошого салым кошуп атасыз го? Ар бир адам өзүнүн каалоосу болот. Бизге келген кыздарды биз айтабыз ал нерсени. Ушундай мындай кылсаңар жакшыраак болот деп. Кашты болсо жазатып коюпсуз. Койтуп, эми дагы татуажды жазатуунун дагы башка оозго жазатуу же да бир нерселерди айтып атышпайбы? Сурмага жазатуу дегендей. Дагы башка жакка кадам таштайм дебейсизби? Кашым эле канча чыдаарын ушул менен көрөйүн деп атам. Башка сурманы деле, ооздукун деле мага кадет эмеси жок да. Жасатпайм. Дал ушул татуаждын жазуунун чындыгында сырттан карасаң жакшынакай көрүнөт. Жазалганы өзүнүн формасын сактагандыгы жагынан, бирок мунун дагы зыянчылыгы бар деп айтышат. Чынбы? Заражение болушу мүмкүн. Бирок биздин мастерибиз бардыгы одноразовый колдонушат. Бирок бир мастереси өзү мындай билбесе, опытный болбосо, анда заражение болушу мүмкүн. СПИД, ВИЧ болушу мүмкүн, ар кандай болушу мүмкүн да. Бул татуажды кандай учурда кылса болбойт? Мисалы, оору адамдар же Боюнда болсо аларга болбойт, сахарный диабет менен ооруса болбойт. бул татуажды кылып кайра өчүрсө болобу? Кантип өчүрсө болот? Өчүрсө болот. Лазерное удаление азыр жаңы чыккан бизде. Ошо менен лазер менен удалять этишет. 2-3 процедура кылынат. Же отбеливающий кремдер жаңы чыккан, корейскийлер, ошолорду да мен болот. И мындай жаңы үйдөгү методдор сүт менен да ачса. Мумкин мага карата дарыгерлер кандай ой пикирин билдирет? Убакыттын жүрүшүндө көрөбүз. Бизден алыстабаңыздар. Денеге сүрөт тартуунун кандай зыянчылыгы жана кандай пайдасы бар? Бул туурасында маалымат алыш үчүн студиябызга дерматолог жана косметолог Мээрим Давлетованы чакырабыз. Денеге боек менен сүрөт тартуу, чындыгында татуаж, татуировка же хна менен сүрөт тартуунун кандай зыянчылыгы жана пайдасы бар? Айтып өтүңүзчү. Хна менен боегондо бул роговой слойдун өзүндө эле болот. Кожанын сырткы эле катмарында. Ошон үчүн 1 айга чейин, 1 айдын ичинде кеткени, тери өзү 1 айдын ичинде обновляция этилет. Татуаж болгондо бул уже инъекция түрү менен кожанын сосочковый слой 3-чү слоюна киргизилет. Ошон үчүн ал көпкө чейин кармалат, сакталат. Хнанын эч кандай зыянчылыгы жок, эгерде ал адамдын өзүнүн аллергиясы жок болсо. Татуаждын зыянчылыгы
туура эмес жасалса, же пигмент ошо кирип аткан пигмент өзү туура эмес болсо, же татуажды кылганда атайын анестетик кремдер бар. Ошолекиге аллергия болсо, ошон үчүн дагы зыянчылыгы келип чыгышы мүмкүн. Бул эгерде мындай жакшынакай эле денеге балким жанагындай ийне кирип же туура эмес бир боекторду мындай киргизип атат да, чынбы ал кожага? Ошол учурда оорусу жок адамга оор алып келип коюшу мүмкүнбү? Оорусу жок адамга оор алып келиши мүмкүн. Ошон үчүн ар бир адам өзүнө өзү кам көрүш керек. Ар бир клиент келгенде, мастер келгенде, мастер көрсөтүш керек ага одноразовый иголканы ачыш керек. Обязательно упаковкасын ачып чыгыш керек. Анын көзүнчө мастер обязательно перчаткасын кийиш керек, одноразовый перчаткасын кийиш керек. Терини обрабатывать этиш керек, обязательно хлоргексидин или спирт менен. Өзү жасалып аткан комната жакшы желденип турган комната болуш керек. Дагы УВЧ лампа деген бар. ОЖК лампа болуш керек, чтобы аба өзү стерильный болуш керек. Ошо жасалып аткан жер. Бул кашты жазат атат, кашты анан көзгө сурмай жазат атат. Мунун баардыгы майда тамырлар мындайынан баш менен кетет. Ушул майда тамырларга, көзгө, каш, ушулардын майда тамырларга зыян алып келиши мүмкүнбү? Таасир тийгизиши мүмкүнбү? Зыян алып келиши мүмкүн. Эгер мен жана айтып кетпедимби, татуаж деген бул медициналык тил боюнча инъекция түрү менен пигментти сосочковый слойго киргизет. Сосочковый слой 0,3-0,8 миллиметр тереңдикте жайгашкан. Эгер ошо тереңдиктен ашып кетсе, сосочктер өзү дермальный слойдо өтөт. Эгер ошо сосудка кирип кетсе, пигмент сосудка кирип, бүт пигменттин баары тарап, беттин баары карарып же кызарып калышы ыктымал. Эмне үчүн кээ бирлөрдүн каштары көк. Ошо дермальный слойго кирип кеткенде ошо көгөрүп калып же башка цвет болуп калган, ошондон келип чыгат. Пигменттин өзү дагы туура эмес. Жаман пигмент болсо качествосы жок пигмент. Жакшы, сизге суроо атайынчы. Бул жерде биздин дарыгер айтып атпайбы? Анын ар бирин жок орнуна да пайда кылып коюшу мүмкүн, ал үчүн баардык нерсени жаңы колдонушу мүмкүн депчи. Анан жогоруда сиз айтып өттүңүз, анын оорусу болсо эгер болбойт деген сыяктуучу. Мындай келгенде анализ алып дегенде бир сыйра текшерүүдөн өткөрүп турган кыласыңарбы же дароо эле киргизип эле жасай бересиздерби? Биз биринчи клиент менен сүйлөшөбүз, сурайбыз кайсы оорулар бар. Анан баардыгын чийип көрсөтүп беребиз. Баардык информацияны толук беребиз. Клиент макул болсо өзү келип жазат да. Ал эч кандай мындай анализден өтүп карайлы деген нерсе жокпу сизде? Жок, бизде анализ деген өткөрбөйт. Жөнөкөй эле сурап кой. Балким адам билбесечи? Жок, өзүнүн оорусу бар экен, балким билбейт. Эми мындай билиш керек да өзү негизи. Жок, кээ бир адамдар жүрө берет. Жок. Качан сахарный диабет деген бар. Бул эми адам билбесе, билбейм. Кокустан бул биздин дарыгер айтты, ийинен ар жагына чейин өтүп кетсе, жана антип тактын баардыгы бетке кетет, же болбосо кан тамырларга таасирин тийгизет деп. Анан ошондой учурда сиздер ал адамды кандайдыр бир коркустатып алсаңар, жоопкерчиликти мойнуңарга ала аласыңарбы? Ортодо келишим деген барбы? Ооба, мойнуңузга аласыз. Кагаз түрүндө келишим барбы? Жок, кагаз түрү жок. Андай жок бизде. Сөздүк эле. Мен айтып коеюн, просто адам келген өзү ошол жолго баратат да, ал билип атат. Татуаж өзү кандай жасалат, баарын ал информация алып ошол жака баратат да, өзү билиш керек аны. Бул татуаждын сиздин капчыгыңызга кандай таасир берип атат? Сиз канча жылдан бери жасап келдим деп айтып атасыз. Ушу капчыгыңызга кандай таасир кылат? Канча сомдон турат экен? Татуаж мисалы 1000ден 3000ге чейин болсо, ал деген коррекциясы жарым акчасы болот да. Мен биринчи жасатканым неудачный болуп калган. Туура эмес чыгарып коюшкан, ошону кайра мен коррекция кылгам, ошонун жарым акчасын бергенбиз да. Бул азыр татуаж деп атасыздар да, ушул Аллах тааламга нааразычылык эмеспи? Конечно, биз күнөө кылып атабыз, баарыбыз эле күнөөкөрбүз. Биз баарыбыз эле Кудайдан суранабыз, чтобы биздин күнөөлөрүбүздү кечирсин депчи, но ушундай адам болот экен да, татуаж жасатып алсам, анан жумушка адамдын нафси. Ушундай түшүнсө болот го.
Саламатсыздарбы? Кыргыздардан таанайсызбы? Кыргызда илгерки кыргыздардан. Аял кишилерден кимди таанайсыз? Курманжандатка. Курманжандатка ошентип жүргөндө элестетесизби? Муну татуаж жасатып. Ал кайсы доор? Ал качанкы доор мисалы? Азыр биз ошол батышты туура издеп атып, батыштын цивилизациясына кирип кеттик да. Мына кечиресиздер, цивилизацияны эмес, канализациясына түшүп кеттик да анынчы. Азыр батыштан ушундай кыргыздар биз эмне ушундай калып келебизби? Бизге байлыгы бар жарашпайт экен да, байлыкчы. Себеби байлыкты каяка иштетерибизди билбей, ушундай кылышыбыз мүмкүн. Татуаждын татуировкадан эмне айырмасы бар? Татуировканы ал башка краска колдонот, башка машинка колдонот. Ал татуаж, каштын татуажы болсо 0,8 мм киргизилет ийнеси, и азыр жаңы чыккан лезвие менен ручной метод деп аталат. Ал 0,8 эмес 0,5 мм киргизилет. А татуировка болсо ал көп эле ийне киргизилет, бир эми калп айтпасам бир 0,10 же андан дагы ашыгыраак киргизилет. Биздин дарыгерден жооп алалычы ушул суроого. Экөөнүн айырмасы эмнеде жана экөө татуаж менен татуировканын экөөсүнүн кимиси зыяны көбүрөөк? Татуировканын зыяны көбүрөөк болот, анткени ал тереңирээк катмарларга кирген үчүн. Эмне үчүн татуаж деп айтылат? Анткени татуаж бул временный деген, убактылык. Бир 1,5-6 айдан 3 жылга чейин деп айтылат да негизиденчи. Ал сосочковый да бир жолу айтайын, сосочковый слой болгон үчүн дене өзүнү обновляция этип келип, ошо менен 3 жылдын ичинде чыгып кетет кожадан бүт бара. А татуировка деген ал өмүр бою. Сиз дин жөнүндө сүйлөп калдыңыз да? Дин жөнүндө сүйлөп атасыз, бирок күнөө деп атасыз да? Биз кылганыбыз күнөө деп атасыз. Бирок сиз ошо күнөөнү билип туруп кылганыңыз дагы күнөө болуп атпайбы? Мисалы, сиз динден жакшы маалыматыңыз бар экен, гусул деген нерсени билесизби? Ошол нерсе бар. Мисалы, кичинекей эле жерге,ийненин учундай жерге краска тийип калса, ага гусул өтпөйт. Анын намазы да өтпөйт, дуа кылса, жаратканга дуасы да өтпөйт. Эми сиздин татуажыңызда канча краска кирип жатат? Мен күнөө кылам, мен билем, мен мойнуна алам да аны. Мен билем баарын. Бизде үй бүлөбүздө баары эле намаз окуган адамдар. Өкүнүч барбы эже? Өкүнүч болбойбу кийин? Өкүнүч болушу мүмкүн, бирок мен өзүм билип жасагам, өзүм билип дагы мен постоянно суранам да, что күнөөнү бир нерсени кылууга түрткү берген адам да ошончолук күнөө алат деген бир маалыматтар бар динде. Сиздер да түрткү болуп койгон жоксуздарбы? Биздин жумушубуз. Ошо менен жашайбыз биз. Ал эми ушул татуировканы кылган негизги адис, мыкты адис болуп чыгыш үчүн билим алыш керек да, чынбы? Ооба. Канча убакыт? Эми салондордо азыр обучающий центрде 1-2 ай. Бирок 1-2 айдын ичинде өзүң толук эмете албайсың да, опыт албайсың. Бул 1-2-3 жылдан мындай опыт келет да, чоң опыт келет. Хына менен сүрөт тартууда бул дагы өзүнчө бир чеберлик керек болуш керек. Муну дагы окуш керекпи? Кандай адамдын фантазиясы менен эле тарта береби же кандайдыр бир деңгээлде окутуп сиздер дагы өзүңүздөр менен бир шакирттер даярдайсыздарбы? Өзүм жөнүндө айта кетсем, мен муну атайын бир жерге барып окуган эмесмин. Ар бир эле кесиптин ээси болуш үчүн негизи адамдын өзүнүн аракети керек деп ойлойм. Ошого чоң эме кылса, кадам кылып ошо аракет кыла берсе, ошо ар бир эле адам үйрөнө алат деп ойлойм. Биз дарыгерге суроо заткым келет. Бул жерде неме менен татуировка менен 1 айдын ичинде даярдап эле анан жасап кетсе болот деп атпайсызбы? Бирок медицинаны билебиз, канча жылда окушат да. Анан адамдын денеси, адамдын органдары бул оюнчук болбосо керек. Бул аздык кылышы мүмкүнбү? Мынчалык тез аранын ичинде эле адамга мынтип сүрөт тартуу, денесин чегүү деген нерсе. Аздык кылышы мүмкүн, бирок мен айткандай эле медициналык жактан да билим керекпи? Медициналык жактан билим керек, бирок мен билген боюнча мен деле биринчи дерматовенерология кафедрасын бүтүп, анан косметологтукун окуганда, косметологиядан биздин теринин строениясын өткөнбүз. Бирок мен айтып кетерим, клиент өзү келерде мурда эч качан жаңы эле үйрөнүп бүткөн мастерге өзү келбейт. Булар деле бир жарым жылча өздөрүнүн туугандарына жасайт, атайын
муляждар бар, муляждарга жасашат. Мен деле бул тармакта болгон үчүн билем. Киши эле өзү эле келген кишини басага алып эч качан жасабайт. Ал өз каалоосу менен келгенде ал деген сурайт, кандай жасайт экен, кимге жасаттыр, ошондон келип чыгат да. Ошон үчүн эшиктен бир бөтөн кишиге жасаардан мурда бир минимум бир жарым жылдан кийин жасап баштасаңар керек, жарым жылдан кийин жасап баштайм. Мен өзүм жарым жыл 2 ай үйрөнгөм. Анан өзүм жарым жыл үйдө үйрөнгөм, отуруп, эжемдерге жазап, бир тааныштарга, досторума бардыгына жазап, анан салонго кирдим. Бул жерде хнаны айтып өттү. Хна бул мурдакы кезде, жогоруда сюжеттен көрдүңүз болуш керек, атайын бир ооруларды айыктыруу үчүн дагы колдонулган деп. Мунун чындыгы барбы? Болсо, медик катары өзүңүз айтсаңыз, кандай ооруларга шифа бериш мүмкүн? Эгер хна өзү деген дары чөп менен башталып баштаганда кылса болот, лечение кылса болот. Тери ооруларына, бирок кандай тери ооруна? Экзема деп айтылып кетти, экземанан башкы кандай оорулар болушу мүмкүн? Башка билбейт экенмин кандай. Татуировка, татуаж, хнада тартылган сүрөт, мына ушул үчөөнү ачык айрымдар айтат, намаз окуй берсе болот дейт, айрымдар айтат болбойт деп. Сиздин жообуңуз? Мен татуировка менен татууга жоопкерчилик ала албайм, а именно хнаны айта алам да. Дарат өтөт, окуса болот деп. Хна дегенде бул азыр эже айткандай аралаш болуп кетип атпайбы? Китайский, кытайлар булар мисалы аралашмаганда алар краска кошуп коюшу мүмкүн. Эми азыр айта турган бул эжеге да мен каршымын. Себеби мисалы Аллах Таала жараткан нерсени, мисалы өзүңдүн апаң намаз окуа десе, анын апаңдын айтканын кылбай койгонго укуктуусуң да, негизи диндечи. А бул жерде эже айтып атат, мен көргөзүш үчүн гана келдим дейт. Бул жерде өзүнүн кызыкчылыгы үчүн гана келгенин билинип жатат да бул жердечи. Ошого мен каршымын. Бул чындыгында албетте инсанбыз адашуучубуз деп коет да. Адашып кылып алгандан кийин албетте бир гана Аллахка таянабыз, биз адамдарга таяна албайбыз. Адамдар айтып кое берет, бирок Аллах Таала кабыл кылбайбы, Аллахка тапшырабыз. Бирок биз окуй беребиз. Бирок окуй берип, кайта эле ошол нерсени бир көлчүктү бастыңбы дейт, экинчи жолу кайта баспагын ал көлчүккө дейт. Айланып өт дейт да. Сиз билдиңизби? Кылбаңыз. Эмнеденде билбей туруп кылган күнөө бул күнөө эмес. Билип туруп кылган күнөө бул күнөө да. Ошол үчүн мен сизге айтам, сиз чындап азыркы суроолор сизге таасир берген болсо, сиз анда намаз окуп баштаңыз, бирок экинчи кылбаңыз. Аллах Таала ушунчалык сонун сулуулукту берген, 6 санынды берген. Ошого наразы кылып, наразычылыгын билдиргениз бул болбойт да. Канча деген адамдар майыптар отурат, акчам болсо буга жумшабакмын же наркыга. Бирок биз акчаны ысырап кылганыбыз бул туура эмес нерсе болот да. Чындыгында шаардын көчөлөрүнө чыгып көрүңүздөр, татуаж деп жазылган бир жарнактар өтө көбөйүп бара жаткан. Анан бул дагы бир бизнес десек болобу? Бизнес десек болот, мода десек деле болот. Азыр көп айымдар 90% көбүнчөсү уже жазатып койду. Ар бир экинчи кыз айым уже жазатып жүрөт. Мынтип айткым келет да, Аллах Таалам дейт да, ушунчалык рызкыны чачып койду дейт да, баарды нерсени берип койду дейт да, бирок ошонун арасынан бир-эки эле нерсени харам деп койду дейт. Биз ошону именно барып кармалганыбыз. Сизге бир өкүнүч эмеспи? Өкүнүчүм бар, ошо мен жазаттым деп өкүнүчүм бар, бирок бул менин жумушум да. Бүгүнкү теманы коомчулукка таштаганыбызда келген конокторубузга дагы бир нече суроолор келген экен, жооп алганга аракет кылалы. Өзүңүз салонда иштеп, хнаны дайыма жашооңузда колдоносузбу? Болсо кайсы учурда? Мен көп жактыра бербейм, ар дайым эле колдонуп жүрө бербейм. Кийин болот мындай кээ бир эле учурлар болот да. Мисалы, биз негизи өзүбүз кыздар менен чогулуп, үйдө отуруп эме кыла турган болсок, ошондой учурларда эле да. Татуажды жаш курагына карап жасайсыздарбы же тандоо жокпу? 18 жаштан кийин кылса болот да. 18 жаштан канча жашка чейинкилерге жасай бересиздер? 60 жашка чейин.
жасай беребиз. Динде соо денеге так түшүрүү күнөө деп айтылып жатат. Себеби зыян. Ал эми медик катары айтсаңыз, сиз кандай көз караштасыз? Жеке сиздин оюңуз дейт. Татуажга, татуировкага хна менен сүрөт тартууга. Кээ бирөөдө сулуулук үчүн эмес да, медициналык эстетика, витилиго деген оору бар. Дене өзүнөн өзү агарып кеткен. Ошо жерди татуаж менен кайра дененин кожасында болгон пигментти киргизип койсо болот. Эмне үчүн? Эгер кээ кыздардын мойнунда же бетинде болсо, анда алып койсо өзүнүн психикалык жактан жакшыраак сезип калат. Бул биринчиден. Экинчиден, каштан эмне үчүн көбүнчө кыздар калат? Анткени каштында же кандайдыр бир так болсо, ал жер чач өспөй калат. Чач өспөй калса, эми бир кашында чач бар, бир кашында чач жок болсо, ал дагы эстетика жакка анча жакшы жарабай калат. Ошон үчүн кылышат. Жөн эле эртең менен эрте ойгонуп эле мен бүгүн татуаж кылайын дегенде эмес да, өзүнүн ичинде кандайдыр бир мажбур кылган нерсе бар. Ошон үчүн кылынат деп ойлойм да. Медициналык жактан зыян нерсеси бар, аны уже айтып кеттим. Кайра кайталап эле коеюн. Анан жана противопоказаниялары жөнүндө айтып кетсем, противопоказаниясы эки түргө бөлүнөт. Абсолютно относительно, абсолютно кандай кишилерге такыр кылганга болбойт. Бул айтып кеткендей, сахарный, инсулин зависимый сахарный диабетти кылганга болбойт. Кан суюк адамдарга жасаганга болбойт. Анткени каны менен бүт пигменттин баары чыгып кетип, канда токтобой кровотечение болуп, ачылып кетиши мүмкүн. Андан аркысы эпилепсия менен ооруган адамдарга болбойт, психический заболеваниясы менен адамдарга жасаганга болбойт. Бул кимдерге такыр өмүр бою жасаганга болот. Относительно кандайдыр бир шарттарды ойго алганда жасагандар болот. Боюнду арыдар төрөгөндөн кийин жасаса болот. Кош бойлуу адамдар, аялдар. Эмчек эмизген аялдарга жасаганга болбойт временно. Кан басымы өйдө болгон адамдар татуаж жасаардан мурда кан басымын ылдыйлаткан дарыны ичип туруп жасата берсе болот. Ошол. Анан деген эмени возрастты да обязательно караш керек. 18 жашта, 16 жаштан кийин жасата берсе болот, бирок 16 жашка чейин, 18 жашка чейин болсо атайын ата-энеси менен келиш керек. Ата-энесинин уруксаты менен жасаса болот. Ошореки ошондой. Себеби анткени кийин деген кандайдыр бир последствиялар болуп калса, закон астында энеси бул жоопкерчиликтүү адам болуп эсептелет да. Кыргыз кыздары табиятынан сулуу. Ал эми сиз сыяктуу жасалма сулуулукту сактоо бул сулуулук эмес го дейм менимче. Европаны туура. Европаны туураган деле эмес ал. Эже айтып кеткендей эле просто бир жагында кичине өспөй калган кашын жабып жасалабы же ойлонуп баягы кашым ушул эле кашым мондай болсо балким жакшы болуп калабы деп балким ошондон жасап калышыр да. Татуаж, татуировка жана хна менен сүрөт тартуудан тапкан акча бул адалбы дейт. Албетте бул харам болуп эсептелет. Бул деген адамдын терисине зыян келтирүүчү нерсе болгону үчүн бул харам болуп эсептелет. Кылган ошо алган адамдын акчасы иштетилген не болсо гана ошонун баардыгы харам болуп эсептелип калат. Жеген ичкени баскан турганы бүт харам болуп эсептелип калат. Жана ошого жасаткандыгы үчүн дагы харам болот. Өзүңүздөрдүн ой пикириңиздерди жыйынтыктап өтсөңүздөр 30 секундадан. Татуаж кашы сонун кыздар жасатып алат. Татуаждычы аларга айтат элем, лучше азыр боектор бар, 2 жумалык боектор бар, 1 жумалык боектор бар. Ошону менен боеп эле коррекция кылып эле жүрсө болот. Татуажды баягы уже может быть 30дан же 30дан өтүп калгандар жасаса, мен ошого карашымда жасаса болот деп ойлойм. Татуаж көпкө чейин кармалган үчүн жети өлчөп бир кесип жакшылап ойлонуп интернетке кирип кандай последствиялар бар экен ошолорду көрүп туруп жасатыш керек. Анан эгер кээ бирөөнүн бетиндеги жана кайтып кеткен тактар болсо, ошо так жерин эле жасатып алса болот. Если татуаж кылгысы келсе, информацияны билип туруп анан башыш керек да. Өзү мастерлердин жумуштарын көрүп, кандай жасайт, канча жыл болду жасаганына, ошо баардык информациясын билип,
плюс минустерин да кабыл алып анан келсин деп ыкна менен сүрөт тартуу боюнча эгерде кыздар турмушка чыккан кыздар болгондо эгерде күйөөсү уруксат берген болсо салонго келип жасата берсе болот. Урматтуу кыргызымдын кыздары, ушул сиздер американка, китаянка, корейский оларга караганда айтканда сулуу да кыргыздын кыздарычы. Ошо сулуулукту жаратканга каршы чыкпай эле өзүнүн кандай сулуулугу болсо ошондой эле кармап калсын. Сулуулук өзү берилген, жараткан берген сулуулукту өз кандай болсо ошондой сактап калсын. Эмне үчүн дегенде бул дүйнө сыноо дүйнө болуп атпайбы? Ошол сыноодо өзүбүздү сыноодон жакшы өткөзүп алсак. Шуну менен бүгүнкү көрсөтүүбүздү аяктайбыз. Саламат калыңыздар. Биздин чыйыр, сиздин багыт.